Саламатсыздарбы, дагы бир жолу биз кезекте Япошка унааларынын экинчи бөлүгүнө улантабыз. Toyota Alphard 2010 жылы чыгарылган 2.4 объемдуу $16.000. Дөңгөлөктөрү мондай кышкы, жакшы дискада. Кузовдо эч кандай жумуш жок, чийилген жери жок экен. Артында парктрониктер бар. Арткы камерасы дагы бар. Салон мына ушундай жакшы абалда. Мультируль, монитор бар. Toyota Estima 2003 жылы чыгарылган 2.4 объемдо $9.300. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон мына ушундай монитор бар. Кузов боюнча кузовдо эч кандай жумуш жок, урулган же чийилген жери жок. Toyota Aristo 2002 жылы чыгарылган 3 объемдо автомат коробка, баасын жазбаптыр. Дөңгөлөктөрү ушундай кышкы. Салон жок, мына сыртынан көрсөтөм. Монитор бар экен. Салон дагы жакшы абалда. Кузовдо дагы урулган же чийилген жери жок экен. Ушундай жакшы абалда. жылы чыгарылган Honda Step Spada $10.800. 2 объемдо, дөңгөлөктөрү ушундай кышкы. Салон жабык экен, монитор бар. Отургучтар жакшы абалда. Арткы камерасы бар. Кузовдо эч кандай урулган же чийилген жери жок. Бардыгы өзүңүздөр көрүп тургандай. 2002 жылы чыгарылган Honda Accord 2 объемдо $6.400. Дөңгөлөктөрү ушундай кышкы. Салон жабык экен, мына сыртынан эле көрсөтүп кетем. Отургучтар кожаный, жакшы абалда. Toyota Ipsum 2006 жылы чыгарылган 2.4 объемдо $9.700. Дөңгөлөктөрү жайкы. Салон жабык экен, сыртынан эле көрсөтүп кетем. Жакшы абалда. Отургучтардан жакшы абалда, монитор бар. Кузовдо эч кандай жумуш жок. Өзүңүздөр көрүп тургандай, стол бамперинде бир аз урулган жери бар экен. Үстүндө люк бар. Toyota Estima 2006 жылы чыгарылган 3.5 объемдо $12.300. Дөңгөлөктөрү кышкы. Мындай кожаный отургучтар, монитор бар. Жакшы абалда. Кузовдо эч кандай жумуш жок, арткы камерасы бар. жылы чыгарылган Honda Elysion 3 объемдо $10.200. Дөңгөлөктөрү кышкы. Отургучтары ушундай кожаный, мультируль. Салон жакшы абалда. Бул машинада газ бар экен. Арткы камерасы бар, жакшы абалда. Кузовдо эч кандай урулган же чийилген жери жок. Honda Spada
2004-жылы чыгарылган автомат коробка, эки объемдо $10.800. Дөңгөлөктөрү жайкы. Машина ушундай ички салон жакшы абалда. Отургучтар дайым жакшы абалда. Кузовдо эч кандай жумуш жок, арткы камерасы бар. Honda Stream 2002-жылы чыгарылган, бир жакты объемдо $5.600. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон мына ушундай жакшы абалда. Кузовдо эч кандай урулган жери жок экен. Кузов жакшы абалда. Ушундай бир жакшы абалда Toyota Est. Бул жерде маалымат кагазы жок экен, бу жерге номерин жазып кетиптир. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон мына ушундай жакшы абалда. Отургучтардын сыртынан чехол кийгизип коюптур. Кузовдо эч кандай урулган же чийилген жери жок, жакшы абалда. 2002-жылы чыгарылган Honda Odyssey $7.500. Объему 3. Дөңгөлөктөр ушундай кышкы. Салон жабык экен. Сыртынан эле тартам. Монитор бар. Салон жакшы абалда экен. Кузовдо эч кандай карала турган жумушу жок. Арткы камерасы бар. 2003-жылы чыгарылган Honda Accord, эки объемдо, пробеги $176.000, $8.600 сураттыр. Дөңгөлөктөрү жайкы. Салон жабык экен. Кожаный отургучтар, мультируль, монитор бар. Кузовдо эч кандай урулган жери жок. Жакшы абалда. Honda Step Wagon 2008-жылы чыгарылган, эки объемдо $10.700. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон жабык экен, мультируль, монитор бар. Отургучтар бардыгы жакшы абалда. Кузовдо эч кандай жумуш жок, жакшы абалда экен. Урулган же чийилген жери жок. Toyota Wish 2003-жылы чыгарылган, 1.8 объемдо $6.100. Дөңгөлөктөрү ушундай кышкы. Салон мына ушундай. Срочно сатылат дейт. Эси. Кузовдо эч кандай жумуш жок, урулган же чийилген жери жок экен. Кузов жакшы. Honda Odyssey 2001-жылы чыгарылган, 2.3 объемдо $4.800. Дөңгөлөктөрү жайкы. Салон мына ушундай жакшы абалда. Кузовдо эч кандай жумуш жок. Майда-майда чийилген жерлери, сызылган жерлери бар экен. Олуттуу жумушу жок бирок. Toyota Wish 2003-жылы чыгарылган, 1.8 объемдо. Баасын жазбаптыр. Дөңгөлөктөрү мына ушундай жайкы. Арткылары, арткы дөңгөлөктөрү жакшы абалда, кышкы экен. Туугандар, бунун баасын жазбаптыр. Эгер кызыксаңыздар, өзүңүздөр
чалып сурап көрүңүздөр. Салон мына ушундай жакшы абалда. Кузовда дагы эч кандай жумуш жок.